Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим гимн. Там та 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 там та та дегенде кошула албай атабыз. Чымчыктар учуп кетип атпайбы деп атса, вообще эле алмаштырыш керек деп тырышып ошого такалып калса, анда бизге эмне деген гимн керек анда? Кандай гимн керек? Анда бизге заманбап, современный, гармониялуу обон керек. Чет өлкөдөгү башка өлкөнүн гимндеринен жакшыраак угулгудай. Ошол бир эле жана мен чыгарып аткан Эмиль Эгендики болуп атат азыркы учурда башка өтпөйт. Колдон келсе мурункуну алмаштырбай эле коюш керек. Эгер тырышып жок алмаштырабыз деп атса, по-любому мурунку гимнди ашып өтө албайт. Кандай гимн жаралса дагы. Эмне үчүн? Анткени бияк толуп калган азыр, информацияларга толуп калган. Эмне үчүн Союз учурундагы гимн шедевр? Эмне үчүн орустар жаңы гимнди кабыл алып, бир жылдан кийин кайра мурункуну эле кабыл алып салышты? Неге? Анткени тиги шедевр болду, башка сөз жок. Эмне үчүн шедевр? 5 жыл согуш, жеңилип калып кул болобузбу деген сарсана Сталинде дагы, Хрущевдо дагы согушту канча 70 миллион адам согушка барды. 50 миллиону кырылып өлдү. 20 миллион эле кайтып келди. Жеңдик дегенде ушунчалык сүйүнүчтөрү койнуна батпай, Александр Васильевич деген композитор жан дүйнөсүндө эмне деген гармониялар жатат. Ушундай илхом ойгонду. Анткени жеңиш бул деген чудо. Момундай обон ойгонду да, момундай гимн керек. Союз, бириктик дегенде момундай дух менен, момундай сүйүнүч, кубаныч менен момундай ырдай турган там тамдара тидарам тайдара тидарам тайдара тайдара тайдара. Мындай жүрөктөн чыккан, мындай бир биз темирдей бирбиз деген, мына ошондой ушул обон гимн деп айтылат да. Гимн десе эле чача пачаларды угуп атам менчи. Уят ошону андан көрө жазып уят болбой эле коеюн деп өзүңөрдү токтоткула. Мурунку гимнге жетпейби? Токтотуп эле салгыла. Мурунку гимнден ашты окшойт деп ойлонбогула. Бул мояк наглыйлык бул. Бизге кандай гимн керек? Орусияныкына эч качан жетпейт азыркы чыккан гимндер. Өзүбүздүн жана ырдалып жүргөн Малдабасановдардын обонуна жетпейт. Алар деген биздин күчтүү профессионал, алар деген тети орустардын эң күчтүү композиторлорунан окуп, жалаң ошол менен алек болгон, интеллигентный адамдар болгон да. Азыр андай жан дүйнөдөн 1000 кыйнасаңар да чыкпайт андай обон. Ошол себептен азыр гимнди алмаштырабыз, чымчыктардын баары учуп кетип атпайбы десе, анда бизге заманбап, современный, гармониялуу обон керек. Башка өтпөйт. Только современный гармония, заманбап мелодия керек. Ошол бир эле жана мен чыгарып аткан Эмиль Эгендики болуп атат азыркы учурда. Ана могу комиссия, тандап аткан комиссия уят силер жана жогорку кеңешке өткөзбөйген ачайкырык ырларыңар. Ошол, башка сөз жок.